Жигиттер, Ивановкада жесткий авария болуптур. Машина прям заборго кирип кетиптир да. Акыл жеткис ичиндеги адамы эмне болду экен? Бишкекте үрөй учкан жол кырсыгы катталып, унаа үйдүн заборуна сайылып калган. Оштун мэри жолду кеңейтүү үчүн үйү бузулган үй бүлөгө үй куруп берди. Кытай унаалардын темири аябай каттуубу. Бишкекте 2 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып, японец унаасы талкаланып кеткен. Жаңы ачылган жолду Оштун мэри квадроцикл менен текшерген. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына коюлуп караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жигиттер, Ивановкада жесткий авария болуптур. Машина прям заборго кирип кетиптир да кой. Аңтарылып. Минимум 101 дека менен келатса керек. Аңтарылып, забордун ар жагына аңтарылып калыптыр. Жестко, ошон үчүн абайлабай дагы батчы. Карачы. Мына китаец дешет, могу японецти карачы. Жалпак жожо кылып коюптур го. Тети китаец шыгыраак экен. Мындай карагандачы. Японец. По-любому японецти жалпак жожо кылып коюптур. Что-то китайецтер надежныйраак болуп атат, чем японецке карагандачы. İçinden bile arkadaş. Болгону 2 жеринен подушка чыгат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Оштун мэри жол кеңейтүү үчүн үйү бузулган үй бүлөгө жаңы үй куруп берди. Жол кеңейтүү үчүн үйү бузулган үй бүлөгө жаңы үй курулуп берилди. Ош шаарынын Волгоград көчөсүн кеңейтүүнүн алкагында кызыл сызга чыгып кеткен курулуштар алып салынган. Анын ичинде Данияр Исраиловдун үйү да болуп, жашап жаткан турак жайы толугу менен бузулган. Мэр Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасы менен кала бийлиги бул үй бүлөгө бардык шарты менен жаңы үй куруп берди. Бүгүн көчөнүн ачылышынан кийин мэр жаңы турак жайды да көрүп чыкты. Бишкектеги студенттер 15 сентябрга чейин аралыктан окушат. Маалыматты илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тастыктады. Бирок онлайн окутуунун себеби айтылган жок. Министрлик кеңири маалыматты кийин берүүнү убадалады. Буга чейин соц тармактарда жогорку окуу жайларынын жетекчилеринин тобуна жөнөтүлгөн маалымдама тараган, анда тиешелүү тапшырманы Минкап бергендиги жазылган. Кыргызстанда Лада автоунаалары чогултулат. Россиянын ири авто өндүрүүчү АвтоВАЗ Кыргызстанда унаа чогултуу долбоорун ишке киргизет. Бул демилге Централ Азия Капитал инвестициялык фонду менен биргеликте ишке ашат. Жалпы инвестиция көлөмү $30 миллион деп белгиленди. Булак ведомство 2026 жылдан баштап Токмоктогу өндүр жай зонасында жылына 1,5 миң автоунаа чыгарылат. 2031 жылдан тарта өндүрүш кеңейип 5000 унаага чейин жетет. 2035 жылдан кийин завод толук циклды иштеп жылына 7 миң унаа чыгаруу планы бар. Кыргызстанда Гранта, Веста, Ларгус, Нива үлгүлөрү чыгарылып, жаңы Мурас брендинин алдында сатылат. Чет өлкөлүк номурлуу автоунааларды мыйзамдаштыруу иштери 1 айдан кийин аяктайт. Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөнүн номуру тагылган автотранспорт каражаттарын мыйзамдаштыруу иштери жүргүзүлүп жатат деп билдирди Экономика министрлиги. Бул өнөктүк Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 31 декабрындагы жарлыгына ылайык ишке ашырылып жатат. Мыйзамдаштыруунун мөөнөтү 2025 жылдын 1 октябрында аяктайт.
Оштун мэри эмне кылса да жарашат. Ош шаарында Исанов көчөсү ачылды. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, бүгүн 27 августта Ош шаарындагы Исанов көчөсү капиталдык оңдоп түзөөдөн кийин пайдаланууга берилди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин, Турага Болот Байытовдун жашоочулардын катышуусунда ачылышы өттү. Бул көчө жергиликтүү бюджеттин эсебинен кеңейтилип, асфальт басуу иштери жүрдү. Көчөнүн узундугу 5 чакырым, кеңдиги 18 метрди түзүп, 6 тилкелүү. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798. Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Айылдын коопсуздугун камсыздоо максатында орнотулган камералар тургундарды кубандырды. Талас облусунун Шумкар Уй айыл аймагында коопсуздукту камсыз кылуу максатында көчөлөргө байкоо камералары орнотулуп, ар бир көчө толук жарыктандырылды. Эми милиция кызматкерлери орнотулган камералар аркылуу түз эле кырдаалды көзөмөлдөй алышат. Айыл тургундары бул иш-чараны кубаттап, айыл өкмөттүн башчысы Бакыт Кыдыралиевге ыраазычылыгын билдиришти. Алардын айтымында айыл элинин жана жаш балдардын кечкисин көчөгө чыгуусуна да коопсуздук чарасы катары кыралган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мындан ары да коопсуздук чараларын күчөтүп, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү иштерин уланта берерин белгилешүүдө. Мэр жолду квадроцикл менен текшерген. Ошту Навои көчөсү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 6 тилкелүү болду. Анын ачылышында мэр Жеңишбек Токторбаев апалар менен бирге кызыл лента кескен. Андан соң жаңы жолдон квадроцикл айда өткөн. Артынан мотоциклдер коштогон. Навои көчөсүнүн узундугу 2,6 чакырым, туурасы 26 метр болгон. Таласта көчөлөрүнө ушундай камера коюлуштур. Бул не ошондо машиналарга штрафталган камера же? Бул эми коопсуздук үчүн коюлуп жатыптыр бул камералар. Коопсуздук үчүн, балдардын коопсуздугу үчүн ошо айылыбыздын көчөлөрүнө, садикке, мектепке, мечиттерге коюлат көчөлөрдүн арасында дагы. Жакшы. Муну ошондо милиция түз карап турабы же? Түз карап турат экен милиция. Талас өнүгөт турай. Ушунда ар бир көчөсүнө камера коюлуптур. Мындай Бишкекте деле чан болсо керек. Молодцы. Айыл өкмөтү сонун иштеп тур. Шумкар Уй беле айыл? Шумкар Уй айыл. Шерзат акенин негизи улуту боюнча айткан, өзүнүн өзбек акелери айткан, улуту же лөлү же болбосо түрк аралаш, ал чисто кыргыз эмес деди да. Мен базары жок жардам бердим, жолуккан сайын $200 берип аттым, чай пича, полныйлар $300 көйнөктөрдү алып кийгизип аттым, билет урсуктар көрүп атканда.
Андан кийин мен эмне үчүн жардам бердим? Мен кыргыздын кызымын, биздин кызыбыз, жила биздин кыз болгон үчүн поддержкасын тээп жүрдүм да, конституцияда бүйөт этчи Шерзат бере албаган нерсени даже мен берип жүрдүм да. Ал жила достор азыр 40 жаштабы, 30 жаштабы, 81 же 91 ушундай да. Бирок анын ойлогон ою 15 же 13 жаштагы кыздыкындай элестетүү. Ал ошону оруйт, ал 100% окутчан кыз, аланы ыраазычылык үчүн жардам берип жүрдүм. Базар жок, мен диле бага алганга деле духум жетет, и так багып эле жүрөм мен. Soğan içiliktir ya. Biz ayttık bu, ayttık jasayız. Biz aytkanda jasayız. Ana bismillahirrahmanirrahim. Ağzı köyü olsun. Şu yüzde жақсылықтар olsun, toylar olsun. Şu yerden balдар үйлерін қыздарын шығарыңыз, бақтыру, байбише, бақтыру, ауышта болмаған. Жоқ, бар. Жоқ, бар. Ескенчейіміз бар. Назары бар. Соның болғанда, қойға шүрді. Главный, раз болсаңыз болды ле. Мен айға разымын. Сізге разымын. Шындығында жігіттерге разымын. Күнде күні-түні тынбай істеп. Eyleda işlegen bizim ballarga, Tölөгөнгө, Самирек Башевичке кажана хайрымы келет. Ошо балдар аябай кызматтуу көрсөтүлгөн. Дастан, Мирлан баары кызматтуу беришти. Киргизет. Шикарный yol. Ha, aytoktan. Şikarный yol. Sağ ol arkadaş. Rahmat sizlerge de şu elimiz, yurtumuz aman olsun. Hem bu yol başı şu bizden